Ичимдик ичкен айдоочулар күбөлүгүнөн ажырайт. Мыйзам долбоору талкууда. Бул тууралуу 7 декабрь Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында жол кыймылынын коопсуздугуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов билдирди. Биз алып келген мыйзам долбоору менен айрым беренелерге өзгөртүүлөр киргизип атат. Муну деген биринчиден баарына көйгөй бул деген жана спирт ичимдик же башкача мас абалында автоунаа айдагандар боюнча бул деген айып бул деген такыр эле алынып атат. Алынып туруп, мындан деген только лишение права киргизип атабыз. Азыркы действующий кодексте лишение права деген жок. Ошону менен катар айыппулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылат. Аны менен биргеликте жана скидка бар. 70% 15 күндө. 15 күндүктү биз 1 ай кылып атабыз. Элерге башка нарушениялар менен төлгөнгө мүмкүнчүлүк болсун деп. Ошондой эле автохулиганство менен штрафы 7,5 миң болчу, азыр 15 миң болду. Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айыппулду жогорулатып, ичимдик ичкен айдоочуларды күбөлүгүнөн ажыратууну көздөп жатат. Биринчи жолу ичип кармалса 1 жылга айдоочу күбөлүгүнөн ажырайт. Аны деген кайталанса 3 жылга, повторун түшсө 3 жылга ажырайт. Ошондой эле жолуна кырсыгын кылып алса 3 жылга жатат. Анан айрым штрафтар да көбөйдү. Муну айтып кетсек, бул деген жана превышение скорости. Ылдамдыгын көбөйтсө, 40 км-ден 60 км-ге чейин көбөйтсө, бул деген 7,5 миң болуп калды. И эме болсо 60-тан ашырса 15 миң болуп калды. Андан тышкары жана выезд на полосу встречного движения. Карама-каршы тилкеге чыккан 15 миң кылдык. Бирок муну менен биргеликте биз дегенден жанакындай повторный нарушение киргизип атабыз. Одоно түрүндө жол эрежесин бузса, ошолорду болсо пересдача экзаменге жиберип атабыз. Ал норма кирди. Эгер жол эрежесин кайталап бузса, кайра экзамен тапшырып, айдоочулук күбөлүгүн кайталап алууга жөнөтүлөт.